15 fevral. Голгофада көрсөтүлгөн чыныгы сүйүү. Голгофада анын ар бир кыймылы чын ниет менен жасалган. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. 1-Жаккан 3-бөлүм 16-аят. Машаяк өз сүйүүсү менен биз үчүн атайын азап чеккен жана атайын өлгөн. Ал биз үчүн билип туруп өз өмүрүн берген. Бул сүйүү. Иса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү, аларды акырына чейин сүйдү. Жакан 13-бөлүм 1-аят. Машаяк Голгофадагы ар бир кадамы менен мен сени сүйөм деп айткысы келген. Ошондуктан Машаяктын өз өмүрүн бергендеги сүйүүсүн сезсек, Машаяк аны толугу менен өз ниети менен көрсөткөнүн түшүнө алабыз. Петр күч колдонуп, башкы кызмат кылуучунун кулунун башын бөлө чапканга аракет кылып, анысы ишке ашпай, анын кулагын гана шылый чапкан маалда Иса эмне дегенин байкаңыз. Ошондо Иса ага мындай деди: "Кылычыңды кынына сал. Кылыч көтөргөндүн баары кылычтан өлөт. Же эмне, атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Матай 26-бөлүм 52-ден 54-кө чейинки аяттар. Исанын өлүмү ийне жибине чейин байыркы келишимде алдын ала сүрөттөлгөнү чын. Бирок дал ошол ыйык жазуулар аткарылышы үчүн Иса өзү чын ниет менен чечимдерди кабыл алганы ого бетер чын. Иса: "Бирок анда мен кутулуп кетсем, кантип ыйык жазууда ушундай болуш керек деген сөз аткарылат" деген сөздөрү менен билип туруп ошондой чечимдерге барганын айткан. Матай 26-бөлүм 54-аят. Башкача айтканда, ал мындай деген: "Мен башка жолду тандап, кутулуп кетсем болмок. Бирок андай кылбайм. Себеби мен ыйык жазуулар эмне дегенин билем. Менин элим куткарылышы үчүн кандай иш аткарышы керектигин билем. Кудайдын сөзүндө мен жөнүндө жазылган пайгамбарчылыктарды мен өз чечимим менен ишке ашырам. Өз чечимим менен өз элимди аягына чейин сүйөм жана ар бир кадамды өз чечимим менен таштайм." Элдин ушуну сезип, өзүнүн толугу менен коопсуз жана эркин экенин жана бул дүйнөдөн таптакыр башкача болушун каалайм.